Assalamu alaikum hurmatly YouTube görüşçüler. Assalamu alaikum Kadapjay жаңылыктары YouTube kanalın katılıcıları. Amansızdarбы? Hurmatly YouTube görüşçüler, bugünkü men bul çıgarılışımda bir köygöylүү maселе менен ошол элибиздин суранычы менен, айрыкча жоон bir топ аялдардын суранычы менен өзүбүздүн Исхак болоткан айыл өкмөтүгө караштуу өзüm жашаган Таштөбө айылынан көрсөтүү даярдап аткан учурум. Бул Таштөбө айылы тарыхый илгертен ошол аталып келген. Таштөбө себеби бул жерде биздин Таштөбө дөбөбүз бар, таштан куралган. Бул айылдын Таштөбө деп аталышыга себеп мына ошол дөбө. Бул эң кичик дөбө. Мындан чоң дагы бир дөбө бар, анан майда дөбөчөлөр бар. Гези келгенде мен ошол Таштөбөнүн тарыхы жөнүндө кеңири маалымат жарыялап ушул эфиримден чыгарыш ниетим бар. Мен азыр ушул Таштөбөнүн дөбөсүнүн туу чокусуна чыгып туруп сиздерге бир көйгөйлүү маселени айтып, анан ошол аялдардын кандай маселеси бар, эмне суроолору бар, аны да сиздерге айтып берейин. Мынакей жаштыгыбызды эстеп ушул дөбөнүн туу чокусуга чыктым. Биз ар дайым мына Таштөбө мектебиге барганда ушул оюн карак балдар элек ушу тоо чокусуга чыгып, бул Таштөбө ушундай капкактуу таштардан куралган бир дөбө. Мына алысты көрсөтөйүн, тигинде бир аз көрүнүп атат. Чоң Таштөбөбүз, мына дөбөнүн чоңу ошол жакта. Бүгүнкү көйгөйлүү маселе, негизги маселе ошол мына дарактар турат, бирин-экин үйлөр турат. Ошонун наркы артында азыр жаныга барабыз, жакын барабыз. Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын чегарасы жайлашкан. Эми мен так маалыматым жок. Алыста көрүнүп турган Кызыл айылдан Халмиондон айланып мындайга чекелик жошук болуп келип Таштөбөдөн айланып бул жагы Кадамжайдын Күлгөн айылга чейин барып ошол чегара бизден өтүп кетет. Бул жердеги жеңелеримдин айылдагы Оомат тобу группасы аялдарынын, чоң аталардын негизги көйгөйлүү маселеси эмне үчүн Халмион айыл өкмөтүнүн ортосунда жайгашкан айылдар чегара статусун алат, биз кирбей калыппыз деген темада азыр сөз козгошуп атат. Ошол сиздер көрүп турган мына дарактардан тышкары ошол жерде мындан бир 300-400 метр аралыкта азыр чегара, Өзбекстан менен Кыргызстандын чегарасы бар. Мен жана чоң дөңгө чыкканымда, Таштөбөнүн дөбөсүгө чыкканымда толук Өзбекстан Республикасынын талаалары көрүнөт эди. Эми аялдардан ошол жеңелердин көйгөйлүү сөздөрүн сиздерге айтып берейин. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мына ошо Таштөбө айылынын тургундары, жеңелерибиз, эжелерибиз, аксакалдарыбыз бул жерде отурат экен. Тага өзүңүз маселеңизди айтың. Биз мына чегарада турабыз. Менин фамилиям Машрапов Рыспай. Таштөбө айылда ошо Полот Исхак болоткан айыл өкмөттө жашайбыз. Шу чегара статусу боюнча ушундай баягы 2000 миң акча берилет дегенге биз чегарада турган кошулбай калыппыз баштан эле. Биздин айыл өкмөттө ошо ортодо турган, ортодо жашап аткан айыл өкмөттүн ортосунда жашап аткандар бардыгы кошулуп алышты мына 1,5-2 жылдан бери. Бизге эч кандай акча тийген жок. Эми кийин болсо дагы мына немеле депутаттарыбызга айтып жүрүп кошулду дешти. Дагы эле эч нерсенин тайыны жок. Шо чегара статусу боюнча şu тийиштүү жерлерге айтып деп, шуну чечип бериңиздер, мына аялдар менен, эркектер менен бүт мына айылыбызда
Bardığımız ошо капа болуп турабыз ошо. Bunun için biz çekerada turup şu çekera statusuga koşulmaganımızga juda kapabız. Бұл жерде айындардын төр айымы. Жеңе айтыңчы. Мен Киллабаева Үрүнсай. Şu çekerada benim үйüm çekeranı aldı da үйümнің маңдайда çekeranın zımı ötken. Biz oşo statuska kirбей kalıpпыз. Айылдын ортосунда отургандар бардык эле статуска кирип, чегарада отургандар биз калып кетиппиз. Мына 1 жыл 1,5 жылдан бери баары алып атат. Биз дагы эми үмүт экенде баары ошону элге берсе биз дагы алгыбыз келип, сиздерге кайрылып атабыз. Бизди дагы кошуп койсоңуздар. Биздин Таштыбай айылыбызда. Келип тактасыңдар. Келип бир такта. Урматтуу төрагалар, биз мына эл менен жыйнып, ушул 2000 соңунан бердиңиздер де чегаранын астыдагыларга. Биздин эмеге кошулбай калыппыз. Статуска ошону караштырып, бизди дагы коссоңуздар, сураныш сиздерден. Биз негизи өзү чегарага жакын жерде жашайбыз. Биздин жаныбыздан чегаранын зымдары өткөн. Болбосо ошо жерге барып дагы неме кылайлы. Жылайлыктан ошо эти көрсөтөйлү. Биз азыр эл менен чогулуп, жердин ортосунда турабыз. Болсо чегарабызга көрсөтөйлү. 10 мүнөттөгөн жер эмес, мына 5 мүнөт нарага барсак, чегарага барабыз. Шуну кара бериңиздер, сураныш. Çekerada barış gerek yok. Ben size. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей бул азыркы чогулган эжелерибиз, жеңелерибиз ошол ишенбей калбасындар деген ойдо ошол чындап эле чегаранын зымдары өткөн. Жерге жакын барып ошол жерде гана сүйлөйлү деп кетип аткан учурубуз. Мынакей жетип келдик. Саламатсыздарбы, туугандар? Мана чегара статусу боюнча биз 1,5 жыл 2 жылдан бери илешпей, эч нерсе канча гап сөз болсо дагы şu çegara statusuga илештире албай атат бизди. Канча депутаттар, канча чоңдор келип көрүп кетти. Biz жашаган жер мына үйлөрүбүз. Анан чегараларыбыз болсо мына 2 кабат 2 катар чегара тартып таштаган чегара кылып Өзбекстан. Biz şu çegaranын түбүдө жашайбыз. Чегарасы жок эле жердегилер алып, чегарасы бар биз 2 жыл 2,5 жылдан бери мына эч нерсе ала албай жатабыз. Чегара статусуга кошула албай жатабыз. Şu çegara statusuga bizdi koşup koyuşuңuzdарды суранабыз. Специально şu çegaranın астыга келип, çegaranın дагы тартып көрсөтүп атабыз. Ишенбесеңер келип тактап, şu жерде бизди кошуп койгула статуска. Урматтуу Акылбек Жапаров, келип мынаны такта бизди бир неме кылып беришиңизди сизден суранабыз. Мына көрүп турасыздар, мына үйүбүз 50 метрде чегарага жакын. Чегарада турабыз. Көрүп неме кылыңыздар. Бизге жардам бериңиздер чоңдор, ошо статусту карап, ошого киргизип беришиңиздерди суранабыз сиздерден. Бардыгыбыз ошого кошулабыз. Кошуп коюңуздар. Энди ошо чегарада отуруп биз статуска кирбей калсак, Акыйкат болуш керек да. болуш керек да энди. Суранабыз бардыгыбыз сиздерден. Ушуну кара бериңиздер. Таң аткыча ошо неме кылып жатабыз, Кудайдан суранып, ошо чегарада тынч болсун элдерибиз деп. Урматтуу көрүүчүлөр, чындыгында эле бул инсандардын аз эле тобу келгени менен 1,5 миңден ашык адам жашайт. Ушуну талкуу кылып, Омактогу жана аксакалдар баш болуп, чындыгында эле мынакей Кыргыз Республикасынын чегарасы наркысы ушундай чегара зонада жашашат. Бул азыр бир эле жерине, бир тилкесини көрсөттүк. Бул жерде пост жайгашкан. Булардын көйгөйү чындыгында эле туура. Тууру кабыл алып, тууру түшүнүңүздөр, шуну чечип бериңиздер. Mana жолубуз, mana şu tar көчөлөрдө жүрөбүз, mana чегара
Mana zım. Egibizin tagida turat. Şu qanday biz qo'shilmay qolamiz shu statusga. Mana uylarimiz. Mana uy yoldan keyin chegarada. Bu yerda hozir вообще haqiqat yo'q bo'lib o'tiribdi. Uylarni ham ko'rsatdim bitan. Men chegarani aralig'ini Chegara mana. Va'dadan chegarasi. O'zbekiston. Va'daga qoladi. Mana qarang 50 metrdan chiqadi, 10 metr. Taqir haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Qarasalar, bu chegara 3 qavat chegara turadi, uylarimiz yaqin. 5-6 metr zo'r qaramchi. Mana uyimiz, mana chegara. Uy bilan chegarani o'rtalık. Bir qavat emas, bir qator emas, 3 qator chegara turadi bu yerda. Chegarani bo'lgan biznes chegarada O'zbekiston chegarasi. Men posta tortganga bo'lmaydi. Chegaramizni yuz shu yerda. Mana yo'l o'zing chekkasi chegara. Chiqsak zimg'ata qolamiz. Je molayda elbaymiz. Je o'zimiz yo'l ekanda. Moldarimiz ko'chada bemalol o'ynay elbaydi. Mana zimga ilinib qoladi deb. Shundoq bo'lish kerak. Shundoq bo'lish kerak, shundoq chiqish kerak. Haqiqat bo'lish kerak. Bu yerda hech haqiqat yo'q. Ishonmasa kelib ko'rishish kerak bularni. O'g'li. O'zimning ko'rsam ham tushunsa-da. Ko'rish kerak-da, bu yerda uzoqda. Qayoqda bir o'rtada o'tirganlar olib o'tadi. Statusga qo'shildi shular. Biz qo'shilmay qolamiz bilmayman. Bizni nima oila hukumat demeler ishtebey jatamiz yaxshi. İşte maşet kelib tekshirish kerak, taqtab berish kerak-da. Maneki. Çığa kazak matib zımgata qalamiz mana. Bu yog'imizda zım. Yıldan beri bardi. Hurmatli ko'ruvchilar, ko'rdingizlar, Ko'ygo'yli masala chindag'inda ele to'g'ri. Men ortimda turgan o'shal Qirg'iz Respublikasi bilan O'zbekiston Respublikasining chegara to'g'risimlari. Buni qayra aytgandan hajati yo'q. Baringizlar bilasizlar. Endi eldan suranishi bo'yicha bu murdada surandilar. Men hurmatli hokimimizning o'rinbosariga kirib joliqqan edim. O'shanda aytishgan edi. Murdaga jo'natganimizda kirmay qolgan ekan. Yemi qayradan jo'natdik, o'shandan javob kelganini kutib o'tamiz degan. Endi balkim kirib statusga kirib qolar. Biroq o'shal kecha ejeler barib joliqsalar, sizlar kirgan emassizlar degan masalani aytgandan keyin biz qayradan cho'g'ildik, elder suylaymiz. Siz o'shani tartib elde Ko'ygo'yni chiqarib bering deganlik uchun men sizlarga o'shani jariyalashga majbur bunday ma'qul ko'rdim. Baringizlar, iyilik, omad, to'g'ri tushuningizlar. Bu yerda Chindag'ila chegara zastavan posti joylashgan, bayog'i tartish mumkin bo'lmaganligi uchun men tartmay o'tib ketdim. O'zingizlar ko'rdingizlar, Chindag'ila chegaraning tuyida yashaymiz. Baringizlarga tinchlik, amanlik, uy bilaningizlarga baxt tilaymiz.